көбүнчөсү кандай машиналар келип атат? Эми Кореядан машиналар келип атат. Баягы Chevrolet Spark, Hyundai Avante, анан Jazzдар да келип атат, Honda Jazz. Россиядан көбүнчөсү Daewoo Nexia, Daewoo Matiz машиналар келет. Анча-мынча Hyundai Porter'лар келип турат. Дагы Жигулилер эми өзүнүн Россияда өзүндө чыгарылган машиналар, Жигули, ушул УАЗ. Көбүнчөсү эми машинанын маркасына карайт. Базарда популярдуу бул Matiz. Эң мындай акчасы дагы кичине элдин чөнтөгүнө мындай топ келише турган. Эми Matiz'дер абалына жараша эң начары ушул 80 миңден башталып, Matiz 3-төр 240 миң сомго чейин сатылат. Эми ушундай Matiz 1, Matiz 2, Matiz 3 деп бөлүнүп кетет. Ушулар эң кымбаты Matiz 3-төр ушул 240 миң сомго чейин сатылат. Былтыркыга салыштырмалуу сода азыраак менин оюмча. Анчалык деле сатуу жок. Быйылкы эсептен мен билгенимче август айлары жакшы болду. Ошондо көп машиналар сатылгандарды байкадым. Жазындасы эми өзүңөр билгендей, элдерде кичине акча азыраак болуп, эме болот, анда сода басаңдайт. Чапалауна базар 2013-жылы май айынан ишке кирген. Ошодон бери азыр толук кандуу иштеп келет. Кардарларга болгон бул шарттарыбыз кире бериште 4 жабык түрдөгү навесибиз бар. Ошол жерде баягы жаңы заграницадан свежий машиналарды коюп ошолор алып келет. Ошол шарттар түзүлүп 4 навес салынган. Анан калган ачыкта полиябыз бар. Ошол жака да ирети менен өздөрүнүн ряддары бар. Ошол ряддарына карап тизилишет. 4 навеске 280 машинага ылайыкташтырылган. Жалпы 4-төн 280 машина батат. 72, 70, 68, 66 машина. Өзү негизинен бул базар 1800 машинага ылайыкташтырылган. Азыркы ушул сезон болуп жаткандыгына байланыштуу 2,5 миңге чейин машина келет. Азыр эми машиналар Европадан келип атат, Грузиядан келип атат, Армениядан келип атат, Түркмөнстандан келип атат. Азыркы негизги машинанын агымы азыр ошол Грузия, Армения, Түркмения ушулардан келет. Анан Жигули маркасынын автоунаалар булар Россиядан келет. Бизде өзү пресс-курант түзүлгөн. Бул шаардык кеңештин сессиясында каралып, топтом менен бекитилип, антимонополия службанын буйругу менен, согласованиясы менен пресс-курантты бекиткенбиз. Ошонун негизинде иш алып барабыз. Мисалы, бей базар күндөрү 1-күндөн 5-күнгө чейин стоянка катары ар бир жеңил автоунаага 20 сомдон каралган. Базар күнү 2 күн соода болгондугуна байланыштуу 6-күнү келген машиналар үчүн 180 сом 2 күнгө каралган. Базар күнү кире турган болсо бир жеңил автоунаа үчүн 120 сомдон бекитилген. Ошол пресс-курант бекитилген, ошонун негизинде иш жүрөт. Мына бул жерде дагы жанагы оор салмактагы жүк ташуучу автоунаалар дагы бар. Алардын дагы өзүнүн грузоподъемностуна карап туруп ценалары бекитилген. Мисалы үчүн гигант спринтер машиналары болсо, булар 2 күнгө 140 сомдон беришет. КамАЗ 10 тоннадан жогорку салмактагы автоунаалар үчүн 2 күнгө 240 сомдон акча төлөнүп кирилет. Эми бул жерде машинанын киришине карап акчанын түшүшү ошодон зависит этет. Мисалга бир базарда бирдей темпте бир цифраны кармап тура албайт да. Бул жерде мисалы суббота күнү бир 700-800 машинанын тегерегиндеги машина кире турган болсо, базар күнү 1000 машинанын тегерегинде машиналар кирет.
Бул bir jumada 800 kirse, ekинчи jumada misalga 900 1000 машина кирип калышкан. Бул дагы баягы сезонный болгондугуна байланыштуу. Азыр ушу бизде сезон болуп аткан мезгил машинанын көп кириши байкалууда. Жайында болсо бул сезон жок болуп калат. Ошол мезгилде базарга кирген автоунаалардын саны кескин түрдө азайыр. Бул эми навестер баягы элдердин суроо талабына карап дагы салынган. Элдер да ушул жабык навестер болсо ушундай шарт түзүп берсеңер деп ошол кайрылуусунун негизинде ушул 4 навес салынган. Бул навестер 4 навестер дагы булар частный лицолор салышкан. Булар менен келишим түзүлүп ар жылда ошол келишимдин негизинде 50% бизге, 50% жекешке өзү алып ушундай иштеп барабыз. Жок, бул навестин дагы ценасы 400 сомдон бекитилген. Бул 400 сом дагы өзүнүн калькуляциясы түзүлүп, анан бул дагы шаардык кеңештин токтому менен антимонополиянын буйругу менен ушу бекитилген. Алдыда эми эң негизги биринчи болуп аткан план бул ошол базарга кире бергенде жерге жанагы электрондук качественный системада шлагбаум коюу жагы каралып атат. Кудай буйрса мына 2019-дун ушул январь айларынын ичинде ушул шлагбаумдар коюлуп болот буйрса. Bolot. Bir karab koy zaten olmasın. Lan etken fayda da ne soğuk lan kerdi. Yönetkenim o şey çetirak koysa bolot maşına. Ali maşını kötü neyine koyuyorsa adam zatör propke bolot. Şunu size çatakta bir yerde. Böyle ama çetiraka koysa maşını ötülseyle hiç emesi yok. Anan buna o zayıf derdi. Bize kırış gerekti. Zayıf o hiç karaktan akşasını olmasa ama yoldan olmasa o propke bolot. Жол чекесиге дагы неме алабы? Алып атты. Канча саат? Жолу келмесемден алат. А бирок азыр эвакуациядан неме кылган үчүн уже неме жок. Парковка жок. Парковка жок болуп калды. Жоголуп калдыбы? Албай калдыбы? Албай койду. Мына четтерден алып атат. Туура экен, мына муну алып атат. А бирок гайкери номерин чыгарып кетип атат элечи. Анан жерде машина коюбаса каяк бу стейкаларга шунча машинанын батареясы кыйын да. Жокто место жок. Базар ачылгандан бери şu стейге каламды. элдер макташып атабы? Yo макташып атат. А бирок bir күн мындай нормальный иш болот. Базар күнү. Базар күнү, суббота күнү мынча болот. Суббота мен şu тааныш билишиге коюп коет. Болду, ашына. Hatta gözü yok. Pekinin 11 açılgan başı o şeyden beri söylüyorum. 7-8 жылдан бери иштеп атат экенсиз. 7 yıldan beri söylüyorum. Бул жерде сизге окшоп дагы канча адам иштейт? Koşmalar var, koşmalar gerek yok. Yapın. Бир 10 чакты кошуна Var, 10 çaktı var. O ödeyem İsteyecek varken ileriden çıkacak. O demir için. Çok çıkmam koyar. Maşinlara çıkacak. мисалы мынандай жеңил машинеге канча аласыз, анан портерге канча аласыз? 20'den beni alattı. 20'den. Koşular уже nalo kotergenden beri 30 sondan alattı. Aşırı nazarı bulatsak. Чоң кичине машинеге карайсыз? Karavay. Şimdi öyle alattı. 20 сомдон, 30 сомдон. 20 son. Arapta zaten. Күнүгө канча таап алат бул жерден? Канча? Burası katı işte sen 1200 son. 1100 son. Maşindeydi köp bilmez. Bu girgenden keyin çıkmaydı bana. Girdi oldu. Tıra öğretti buna. Keçkece. Keçkede. Основном алdık bizim pazarda Japonya'nın maşinaları bu. Sebep degende алар
арт тараптан ыңгайлуу жана комфорт жагынан дагы жакшы да. Ошол основном эле азыр Honda Fit үлгүсүндөгү машиналар жакшы алып атышат, себеп дегенде күйүүчү майды азыраак жешет. Эми элдердин чөнтөгүнө карап да баардыгы. Бензин кымбаттаганына жараша азыр эми күйүүчү майды азыраак жеген машиналар көбүрөөк өтүмдүү. Себеп дегенде чөнтөккө бир аз да болсо эконом болот. Ошолорго алар кимдер кирет? Кайсы машиналар кирет? Honda Fit үлгүсүндөгү машиналар, Toyota Yaris, күч кубат азыраак машиналар, күйүүчү каражаттардын азыраак. Бизде эми азыр биз ала турган машиналар бир аз кымбатыраак. Биз ушу Toyota Camry алсак деп келдик эле ошол. Бир аз кымбатыраак болгон үчүн азыр туруп калдык.